Республикалық бюджеттен болуы, же еларалық қаржы бұлақтарынан болуы, ушуга көмөк көрсөтүп, чечүүгө жардам беришиңизди суранып кетет элек. Бакыт Эргешевич, биз жалпы элдин атынан арызыбызды алып келген. Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө калк ичүүчү таза сууга муктаж, анда жалпы 11 айылда эскилиги жеткен суу кампа камсыздап турат. Ал себептүү тынымсыз бузулуп, элеттиктердин суусуз калганда күндөрү болот. Жергиликтүүлөрдү түшөлткөн бул маселе министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин эл менен жолугушуусунда айтылды. Маселе жеринде чечилип, таза суу системасы боюнча каржы маселесин чечип берүү тапшырмасы коюлду. Бұл маселени чечүү үчүн райондун эмес, областтын эмес, республикалык деңгээлде көмөк керек болчу. Мен ошону азыр түшүндүрүп айттым. Кагаз жүзүндө да кайрылдык. Бакыт Эргешевич ошо таза системасы боюнча областта мындай көзөмөл кыла турган, ушул ишти алып бара турган жетекчиге тапшырма берди. Республикадан бөлүнгөн каржы булактарын аркылуу чечиле турган тизмеге киргизгиле деп, ал киши дагы уже булар очередде турат деп, чечилет деп жооп беришти. Демек менин суроом эске алынды дагы, чечилет деген уже ишеним бар. Жыйынга жалпы 200гө жакын жаран катышып, ар кандай багыттагы маселелерди көтөрүштү. Басымдуусу табигый кырсыктарды алдын алуу, жол куруу талаптарын коюшту. Анткени көп учурда ирригациялык тутумдар талапка жооп бербесин айтышат. Мен бул жерде биринчи маселем ушу жол көйгөйү. Бул кантадан бери айтылып келет. Бирок быйыл эми сел абдан көп болгонуна байланыштуу бир жер, эки жерге көпүрө зар салыш керек. Азыр бир Кудай сактасын, кылтырап зорбосуп өтөбүз. Анан машина ошу жүрүшкө каттанма болбой калды. Мен тапшырма бергем. Госакты тигиндей мындай бул мамлекеттин жери. Убактылуу эле берип атат келишим негизинде. Ошону сиздер электронный катары регистрация кылып бергиле, электронный акча сурабай эле. Ушул сөздү дагы угайын мен эркем. Эмне сөз бар? Бакыт Эргешевич, сиздин тапшырмаңыз боюнча биз кадастр менен биргеликте иш алып барабыз. Каттын көчө жазып уже беришти, балким бияка сизге жерге жетирет. Бардык ушу 309 боюнча айыл чарба жерлерин азыр бекер каттоо ар бир айылга жазап беришет. Уже эртең аламизмде уже пилот жасап атабыз. Давайте. Мындан сырткары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кара Сууда жайгашкан тоок ферманын абалы менен да таанышты. Мында 72 000 тоок багылып, ички базарларды жумуртка менен камсыздап турат. Ушул тапта тоок фермадагы 50 000 тоок багуу үчүн кеңейтилүүдө. Бул азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн жасалган аракет. Анан мына көңүл лентасы, мынадан чыгып кетет. Курук боюнча без жит, без ничего чыгып туруп эле артынан сразу машина жүрүп чыгып кетет. Талай кетет ошо. Клиент барбы? Өзүбүз дыйкандар кайрадан ошолордон сатып албайбыз, баягы будайын, жүгөрүсүн олорго беребиз, олор бизге кайра андай сатат. Эске сала кетсек, мындай жыйындар Ош облусунун бардык райондорунда өткөрүлдү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү калктан түшкөн бардык суроолор боюнча консультацияларды өткөрүп, жазуу жүзүндөгү кайрылууларды кабыл алышты. Алмагүл Эркебай кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.